Benim birinci sorum hükümet müçesine, hükümetin ökülüne. Emni üçün mına çegara boyunca gelip otasыңар, transformatör koyuyoruz dep gelip otasыңар, ушул проектлер боюнча келип атасыңар. Бирок элдин көйгөйү болгон трансформация мыйзамын карап бердик эле. Менин районда 860 гектар мына 8 жылдан бери какшап келатабыз. Ушунун проблемасы чечилбей, өкмөт эмне үчүн бул маселени чечпей атасыңар? Айтып койгулачы. Урматтуу Максат Эсенович, азыр бул маселе боюнча өкмөттө 512 токтом чыккан. Ар бир райондор боюнча райондор менен комиссия түзүлгөн. Ар бир райондо комиссияны ошол райондун акиминин биринчи орун басары председатель болду. Зам председатель госэкотехинспекциянын өкүлү болуп, азыр жерлерде бул жумуш башталды, буюрса. Трансформация кыла баштады. Трансформацияны ошол районный комиссияга азыр арыздар түшө башташты. Мына жылдын аягы менен биз отчет алдык. Ар бир айдын 5-inde отчет алып турабыз. Кайсы жерде кандай көйгөйлүү маселелер бар, кайсы жерде кайсы маселелер каралды деп. Биз жерлерге барганда азыр трансформация маселеси чечилди. Азыр барып акиматтарга кайрыла берсеңер болот деп айтсак болобу? Болот, так айтсаңыз болот. Себеби жерлерде уже комиссия түзүлүп, распоряжение чыгып иштеп башташты. Рахмат. Рахмат. Муну айтып сурап аткан себебим, анткени себеби өкмөт акыркы күндөрү жалаң ушу проектлер менен иштеп калдыңар да. Жанталаш проектлер пайда болгондо чуркап келип, ушундай иштерди тез бүтүргөнгө аракет кыласыңар да. Жогорку кеңешке сунуш кыла каласыңар дагы, ошо проекттин аркасынан коолап жөнөйсүңөр. Как будто ушу проектлердин акчасы менен жашап аткандай болуп атат да өкмөт. Ана мынакей, аны айткан себеби мынакей, Минсельхоз. Эмне үчүн кыйкырып чыкпайсыңар мынакей? Картошка мисалы үчүн Ысык-Көл областында жерлердин бардыгында картошка азыр арзандап кетти. Сиздер айткансыңар, чечебиз деп. Эмне үчүн мындай маселелерди чечпей атасыңар да, могу проектлерди жанталашып чуркап келип жогорку кеңеште кыйкырып жүрөсүңөр? Максат Эсенович, бул негизи 2 жылдан берки проект. Биз жанталашып чуркап келген жокпуз, ошол өзү менен кетип атат. Картошка боюнча бул көйгөйлүү маселе болуп атат. Биздин эң негизги азыркы учурдагы ар бир жакка кайрылып аткан өзүбүздүн иштерди ошол картошканы өткөрүү маселелерин көтөрүп бардык жерлерге чыгып атабыз. Азыркы учурда анализдеп көрсөк, где-то бир 120-130 миңге чукул картошка калды. Ошонун негизин азырда биздин адистерибиз башка региондордо жүрүшөт. Бул картошка маселесин биз күнү карап атабыз. Биз башкаларга эми кандай чечип атабыз деп атасыңар? 3 сом, 4 сом болуп атат азыр көлдө картошканын баасы. Базарды бааны биз кое албайт экенбиз да. Жок, анан кандай жардам берип атасыңар? Мына айткылачы мага. Жардам ошол өкмөт кантип жардам берип атасыңар? Мына жакында ошол ассоциация түзүлүп, ошол ассоциациянын мүчөлөрү дагы башка республикаларга барып картошканы алуучулар менен сүйлөштү. Картошка өндүрүүчүлөр менен жакында жолугуштук дагы. Ошо жана Кыргыз Ленд деген. Мейлим, бул болуп тур, быйыл картошка болсун. Эмди жыл эт түшүп кетсе эмне болосуңар? Эми биз бул жерде бүт структураны берип атабыз. Ошондой болот экен да. Анда бизге лабораториянын эмне кереги бар анда? Бизде ушунтип эчтеке чыкпай атса, эчтекени экспортко чыгара албасак, иштете албасак, анализ кыла албасак, кайсы жылы эмне өндүрүш керек экенин анализ кыла албасаңар, Минсельхоз эмне отурасыңар анда? Максат Эсенович, анализ кылып атабыз. Биздин анализдердин баардыгы. Быйыл эмне айдаш керек? Анализ кылып элге айттыңарбы? Айтып атабыз. Эмнени айдаш керек быйыл? Жакында сизге дагы берейин, анда ошо бар анализ структура түзүлгөн, кайсы жерге айдаш керек экен бар, Максат Эсенович. Ай, бир да жыл бере элексиңер силер. Как будто бүгүн мен айткандан кийин биз мага алып келип бере алабыз. Жылга беребиз, Максат Эсенович. 10 секунд. Ушул жылы эмнени айдасын деп бердиңер силер? Элди эмне айдагыла ошол өтөт деп бердиңер, анализ бердиңер. Структура түзүлгөн менен ушул структураны сизге көрсөтөйүн. Жок, структураңардын кереги жок. Кайсыл продукцияны айдаса, эл ошондон прибыль алат деп. Продукцияны кандай айда, кайсы районго айда, кайсы климат шарттык болот, кайсыл тиги биржаларда кандай баа болуп атат, ошолордун баардык анализ бар, Максат Эсенович.